На крышах домов часто можно увидеть 1958 жылдын 8 декабрында алгачкы кыргыз тили көрсөтүүсү эфирге чыккан. Көрүүчүлөргө тартууланган Фрунзе телестудиясынын биринчи программасы болгону 10 мүнөттү гана түзгөн. Жарым кылымдан ашуун мезгилде кыргыз медиасы көп тармакты өнүгүп, чөлкөмдөгү сөз эркиндигин түптөй алды. Алгач мамлекеттик телеканалдар иш алып барып келсе, бара-бара жеке телеканалдар да ачылган. Анын катарында 1991 жылы биринчилерден болуп жеке телекомпания катары түштүк аймагында Ош ТВ телеканалы ого чыккан. Чейрек кылымдан бери телеканал медиа холдингке айланып, калктын калың катмарына түрдүү көрсөтүүлөрдү тартуулап келет. Заман талабына жараша телеканал учурда интернет майданын багындыруу аракетинде. Интернетке көбүрөөк басым жасап атабыз. Атайы сайтка өзүнчө редакция, азыр SMM тармагын көбүрөөк басым жасап, ошол жакта көбүрөөк иштерди алып барып атабыз. Себептегенде азыркы заман талабына ылайык телевидениянын иши жалпы аудиторияда мындай буга чейин билинбей келген. Азыр интернетте кандай ишмердүүлүк кылат, ошого жараша билинип калды. Ошон үчүн бардык жаңылыктарды, бардык ошол телеканалдагы долбоорлорду, проекттарды биз интернетке жайылтуу менен максималдуу түрдө ошол жагына басым жасап атабыз. Телеканалдын берүүлөрү 2010 жылга чейин кыргыз, өзбек жана орус тилдеринде жүргүзүлгөн. Андан кийин толук кандуу кыргыз тилдүү медиага айланган. Учурда Ош ТВ телеканалынын жаңылыктар бөлүмү өлкөдөгү урунттуу окуяларды жана социалдык көйгөйлөрдү коомго калыс чагылдырып келет. Жаңылыктар топтомдору күнүнө 3 ирет түз эфирде жеткирүү милдетин аткарат. Шаарга басым жасап, ар кандай маалыматтарды жарыялап келген болсо, азыркы учурда бул телеканал ошол республикалык деңгээлде өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Анын ичинде биз жаңылыктарын айта турган болсок, азыркы учурда бизге көбүнчө ушул арыздаттануулар шаар тургундарынан келет да. Аны карап чыксаң, ошол эле социалдык маселелер боюнча аны кайрадан ошол жерге барып чагылдырып, жергиликтүү бийлик менен биргеликте ошонун чечилишине мындай биргеликте аракетти көрүү аракетинде үстүндө иштешет. Бул телеканалдын тарыхы аябагандай тарыхка бай. Бул жер ошол эле Оштогу журналисттердин мектеби деп дагы айтсак болот да. Анткени бул жерде көптөгөн журналисттер тарбияланып, өздөрүнүн жолдорун таап кетишкен. Телеканал өлкөдөгү жалгыз жарнамалык каражаттан өзүн каржылаган медиа. Канал күнүнө 22 саатка чейин эфир жүргүзөт. Коомдун бардык өкүлдөрүн сапаттуу, бейтарап маалымат менен камсыздап, конструктивдүү диалогту бекемдөөнү карманып келет. Эл аралык маркеттинг инфо компаниясынын изилдөөлөрүндө Ош ТВ түштүк борборунда тандоо акциясынын жеңүүчүсү болуп келет. Ош ТВ телекомпаниясы мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун карамагында турат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 188 радио жана 45 телеканал юстиция министрлигинин каттоосунан өткөн. 8 декабрь Кыргызстанда телевидение кызматкерлеринин майрамы. Бул күнү биздин тармак кадимкидей иш үстүндө. Азыр биз жаңылыктарды жеткирүү аракетинде турабыз. Сиз Ош ТВ телеканалынын жаңылыктарын түз эфирде көрүп жатасыз. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.